Өкмөт мүчөлөрү мамлекеттик кызматкерлерге белек алууга тыюу сала турган мыйзам даярдап келген. Анда кызматтык маалыматты өз кызыкчылыгына пайдаланууга, кызматтык абалын кандайдыр бир пайда табуу үчүн колдонууга жана мурда ээлеген кызматынын артыкчылыктарын колдонууга тыюу салынат деп жазылган. Долбоордун эң өзөктүү жери мамлекеттик кызматкерлердин өз милдетин аткарып жаткан учурда белек алуусуна бөгөт коюуга багытталган. Bir жылдан кейін ал ошо надзорный, контрольный функцияларын ал должностное лицо аткара берсе болот деп жазып атасыңар да. Бул дагы туура эмес да. Эгерде подарканы алып алган болсо, вне служебных обязанностей, а bir жылдан кейін ошондой функцияларды аткара берсе болот дейт. Демек андай подаркаларды ала берсе болот экен да. Подаркаларды в связи с исполнением служебных обязанностей запрещено принимать. Эми аны ким доказывать это? В связи с исполнением, в связи с неисполнением деп. Анда жалпы запрещено принимать подарки деп жазыш керек да. Кыскасы аткаминерлерге чет элдик дипломаттар берген белектерди гана алууга болот. Бирок ал мамлекеттин менчиги болуп кала берет. Эгер кызматтагы адам кызыкса, ал белекти сатып алууга уруксат берилет. Бул жагы да депутаттар үчүн түшүнүксүз болду. По пунктам, между пунктами есть, мне кажется, противоречия. Мыйзам долбоорунда пункттар ортосунда карама-каршылыктар абдан көп экен. Мына бул жерде жазып атасыңар, дипломатиялык белек мамлекеттин менчиги деп. Бирок аны аткаминер сатып алууга укуктуу деп коюп турсуңар. Анда логика кайда? Келгиле, достук, кызматташтык тараптардан алынган белек мамлекеттин менчиги деген бойдон чекит коелу. Сатып алууга уруксаат берилбесин анда. Негизинен коррупцияга бөгөт коюу аракети депутаттар тарабынан жактырылды. Бирок долбоордо түшүнүксүз жактары абдан көп. Андыктан депутаттар демилгенин ишке ашаарынан күмөн санап жатышат. Себеби анда айрым пункттар башка мыйзамдарга карама-каршы келсе, кээ бир беренелери кайталанма болуп калган. Депутат Төрөбай Зулпукаров документ менен таанышып отуруп, ортолоо электе эле 26 суроо жаралган. Бирок анын баарына жооп табылаарынан күмөн санап жатканын айтты. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө мыйзам кабыл алганбыз. Ал мыйзам иштей турган болсо келечекте бизде мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк менен ишканалар түзүлүшү мүмкүн. Андан кийин алардын келечекте салыктардан тышкары социалдык проекттер менен сунушталып келет да. Анан аларга сиздер мына 13 статья менен чектеп атпайсыздар. Бири-бирине статьялар каршы келип атат. Жогору жакта туура айтты депутаттар, сочиненияда эле болуп калыптыр да. Айрым депутаттар демилгени элге жакшы угулганы менен эч натыйжа бербей турган популисттик идея катары баалашты. Президенттин коррупция менен күрөшүү саясатын колдомуш этип, статистика кубалаган мыйзам өтө чийки иштелген. Анын үстүнө жаңы демилге сунушталып жаткандан кийин коомдук талкууга чыгарылып, адистердин экспертизасынан өтүүгө тийиш эле. Юристтердин да сынынан өткөн эмес. Жаман адатка айланган НЦРдун программасына кирип калды деп эле статистиканы кубалап өкмөт киргизип атасыңар да. Мына коррупция менен күрөшүүдө ушундай иш аракеттер жүргүзүп атат, баланча түгүнчө мыйзам киргиздик деген. Бирок бул абдан сапаты жок чийки мыйзам болуп атпайбы? Ошондуктан мен колдойт элем коллегаларды. Бул мыйзамды мына бул өкмөттө коррупция менен күрөшүү боюнча атайын управление түзүлдү, туурабы? Мына жетекчиси отурат. Ошону кайра отзывать этип, кайра иштеп чыкпасаңар, бул мыйзам биринчиден иштебейт. Мыйзамдардын арасында иштебей турган популисттик жөн эле декларативдик түрдө кабыл алынган мыйзамдардын бири болуп калат. Сунушталып жаткан нормаларды мамлекеттик кызматкердин этикасына эле өкмөттүн токтому менен бекитип коюуга болот деген сунуш айтылды. Бул үчүн атайын мыйзам иштеп чыгуунун кажети канчалык деген суроо туулду. Бирок тармактык комитеттин жетекчилиги мыйзамдын концепциясын кабыл алып берүүнү сунуш кылды. Жыйынтыгында документ биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.